Саламатсыңар балдар. Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгер сабакка даяр болсок, экранга жакын келип балдар ыңгайлуу отуруп, керектүү жерлерин жазып отурсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алгыла балдар. Биология илиминин үйрөнүүгө киришүү жандуу организмдердин өзгөчөлүгү. Сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолор үстүнөн жооп алабыз. Тиричилик деген эмне? Биология эмнени изилдейт? Орган жана организм деп эмнелерди айтабыз? Жандуу жана жансыз жаратылыштын бири-биринен кандай айырмачылыгы бар? Жандуу организмдердин ар түрдүүлүгү эмнеге байланыштуу? Ботаника илими эмнени изилдейт? Дарактар, бадалдар жана чөптөр өз ара эмнеси менен айырмаланышат? Ушул суроолорго жооп алып кетмекчибиз балдар. Биология деген аталыш гректин биос тиричилик жана логос илим деген сөздөрүнөн келип чыккан. Тиричиликти үйрөнүү деген мааниде камтып турат. Биология деген сөз балдар 1802 жылы Жан-Батист Ламарк тарабынан киргизилген. Тиричилик деген бул тирүү организмдердин өзүн тейлөөсү, башкаруусу, өзүнө окшогондорду жаратуу процесстердин системасы. Ар бир организм айлана чөйрө менен байланышта болуп, тиричилик өткөрөт. Мисалга алсак, өсүмдүктөр өзүнө зарыл болгон азык затты өзү түзүп алып, анын эсебинен өсөт, гүлдөйт, уруугу жетилет. Жаныбарлар да азыктаныш үчүн аракеттенип, өз алдынча жашай алат, тукум калтырат жана аны жетилтет. Тирүү организмдер балдар бактериялар, өсүмдүктөр, козу карындар, жаныбарлар кирет. Бул организмдер 4 дүйнөгө биригет. Чоң кайтошунан кайталайлы, кайсыл дүйнө экен балдар? Биринчи дүйнө бул бактериялар дүйнөсү, өсүмдүктөр дүйнөсү, козу карын дүйнөсү жана жаныбарлар дүйнөсү. Өзгөчө топ бул вирустар. Булардын тиричилиги жансыз жаратылыш менен жана бири-бири менен өз ара тыгыз байланышкан. Жаратылыштын өзүнүн мыйзамдары бар. Мыйзам бул табиаттагы жана коомдогу жүрүп жаткан курулуштардын ички маңызын чагылдырат. Тирүү организмдер балдар жансыз табияттан айырмаланат. Бул негизги мыйзам. Эмне себептен балдар, кандай дейсиңер, кандай деп ойлоносуңар? Себеби балдар, тирүү организмдер азыктанат, бөлүп чыгарат, аларда зат алмашуу жүрөт, дем алат, көбөйөт же өзүнө окшогонду жаратат, өсөт жана өрчүйт. Ал эми жансыз жаратылышта мындай процесстер болбойт балдар. Жандуулардын көпчүлүгүндө азыктануу, көбөйүү, дем алуу кызматын аткаруучу органдары бар. Мисалга алсак балдар, жаныбарларда азыктанууну ооз көмдөй, кызыл өңгөч, ашказан деген органдар карат. Дем алуу процессин өпкө, мурун көмдөйү. А эми кыймылдоону бут, кол, же гана, же сүзгүч, калак жана башка органдар аткарат. Өсүмдүктөрдө болсо тамыры, жалбырагы, сабагы, гүлү болот. Булардын ар биринин өзүнө тиешелүү кызматы бар. Кызматына жана түзүлүшүнө жараша бул аталгандардын ар бири өзүнчө орган болот балдар. А эми органдар биригип бир организмди түзөт. Мисалга алсак, өсүмдүктө. Эмне себептен тирүү организмдер өтө көп түрдүү балдар? Кантип ойлоносуңар? Кандай дейсиңер? Организмдердин көп түрдүүлүгү алардын жашоо шартына жараша болот.
өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын көп түрдүүлүгү алардын өскөн, жашаган жери менен шартталган жана ал чөйрөгө өсүмдүктөр, жаныбарлар жана башка организмдер бир нече жүздөгөн жылдарда шартка жараша өзгөрүп, тандалып, ыңгайлашып, ар түрдүү түзүлүштөгү организмдерди келип чыккан. Ошентип жер бетинде өсүмдүктөрдүн 0,5 миллион түрү жана жаныбарлардын 1,5 миллиондон ашык түрү пайда болгон балдар. Өсүмдүк жөнүндөгү илим ботаника деп аталат. Ботане грек сөзү өсүмдүк деген сөздөн келип чыккан. Жаныбарлар жөнүндөгү илим зоология деп аталат. Өсүмдүктөр түзүлүшүнө жараша балдар төмөнкү жана жогорку өсүмдүктөр болуп эки дүйнөчөгө бөлүнөт. Төмөнкү түзүлүштөгүлөргө балырлар кирет. Алардын денеси органдарга бөлүнбөйт. Бир клеткалуу же көп клеткалуу катмарлардан турат. Ошондуктан катмарлуу өсүмдүктөр же таллум деп аталат. Алар спора деп аталган бөлүкчөлөр аркылуу көбөйүшөт. Жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр булар риниофиттер, плавундар, моктор, кыркмуундар, папоротниктер, жылаңач уруктуулар жана гүлдүү өсүмдүктөр кирет. Жер бетинде өсүмдүктөрдүн 500 000 түрү бар. Алардын көп түрдүү болушу биринчиден климаттык шартка байланышкан. Мисалы, тундра, тайга, аралаш токой, шалба, тала, чөл зоналарынын өсүмдүктөрү бири-бирине окшобойт. Өсүмдүктөр бири-биринин сабактарынын, жалбырактарынын, гүлдөрүнүн, мөмөлөрүнүн түсү жана формасы, тиричилигинин узактыгы жана башка өзгөчөлүктөрү менен айырмаланышат. Ошону менен бирге алардан жалпы окшоштуктарды дагы табууга болот балдар. Мисалы, гүлдүү өсүмдүктөрдүн ар бирин дарак, бадал, чөп деген 3 топтун ар бирине киргизебиз. Булар өсүмдүктөрдүн тиричилик формалары деп аталат. Биринчи формасы балдар, биринчи дарактар. Бул көп жылдык жыгачтанган сабактары бар ири өсүмдүктөр. Ири сүңгөктүү, бутактанган бир гана сабак болот. Мисалы, терек, кара жыгач, ак чечек же мөмө дарактары. Экинчи топ бул бадалдар. Бадалдар дарактардан айырмаланып, алардын сөңгөгү жер бетинен тартып эле бутактай баштайт. Ошондуктан бадалдардын дарактардагы сыяктуу бир сөңгөгү болбостон, түбүнөн таралып чыгуучу бир нече сөңгөкчөлөрү болот. Мисалы, шилби, бөрү карагат сыяктуулар. Үчүнчү топ балдар булар чөп. Чөп сабагы жыгачтанган эмес, сөңгөгү жок. Көпчүлүгү жыл сайын куураган өсүмдүктөр. Кээ биринин жер астындагы бөлүгү гана калат. Алардын дээрлик бардыгынын сабагы кыска болот. Айрымдары гана бийик өсөт. Буга мисал катары чайыр, андыс курай, балтыркан өсүмдүгүн алсак болот. Эми кайталоого кеп кезеги келип жетти балдар. Кунт коебуз жана ойлонобуз. Биринчи суроо. Өсүмдүктөрдү изилдөөчү илим. А. Бул биология илими. Б. Ботаника. В. Экология. Г. Зоология. Ойлонобуз балдар. Ойлонгон үчүн убакыт берейин. Кана туура жоопко келтиргени балдар. Туура жообу бул Б балдар. Ботаника. Туура тапсаңар азамат. Экинчи суроо. Биология терминин биринчи болуп ким киргизген? А. Теофраст философу. Б. Аристотель. В. Карл Линней. Же болбосо Г. Жан-Батист Ламарк. Так, ойлонобуз балдар.
Азаматтар саңар тура тапсаңар балдар. Тура жооп Г. Жан Батист Ламарк биринчи болуп киргизген биология терминин. Үчүнчү суроо. Бардык тирүү организмдерди изилдөөчү илим. Бул А. Биология. Б. Ботаника. В. Зоология. Г. Генетика. Бардык тирүү организмдерди изилдөөчү илим. Албетте балдар, бул биология илими. Туура жооп А балдар. Эгерде бардык суроолорго туура жооп берсеңер, азаматтар сыңар балдар. Азамат сыңар. Сабагыбыз аягына келип жетти балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат демекчимин. Келерки сабакта көрүшкөнгө чейин балдар, сак саламатта калгыла.